Чет өлкөлүк иш сапарларына келген чакыруу каттарын жашырып, чакырууну жакын туугандарын кызыкчылыгына пайдаланган. Конституциялык соттун төрагасы Эмиль Өскөнбаевке дал ушундай айып тагылып, кызмат абалынан кыянат пайдалануу беренеси менен айып коюлууда. УКМК далил катары төраганын чет жактагы сапарда түшкөн сүрөттөрүн жарыялаган. Конституциялык соттун төрагасы Эмиль Өскөнбаев буга карата азаттыкка комментарий берген. Ал айыпты болбогон сөз деп атап, чет өлкөлүк иш сапарларга жубайы менен чыккан учурлар бар экенин моюндаган. Бирок аны мыйзамсыз эмес деп сыпаттады. Оба, 1-2 иш сапарыма аялым менен баргам, анын чыгымын өзүм төлөгөм. Буга эл аралык мамиледе уруксаат берилет деп түшүндүрмө берди. Биз буга чейин билебиз, Конституциялык сот өзүнүн чыгарган коомчулукта резонанс туудурган чечиминин кайра өзү өзгөрткөн. Бул жагдай дүйнөлүк практикадан алганда бул негизи эле ошол Конституциялык соттун аброюна шек келтирет. Анткени бул жерде негизги принциптердин бири соттордун өзгөчө конституциялык көзөмөл жүргүзгөн соттордун көз карандысыздыгы тууралуу принципке мындайча айтканда доо кетирет. Айыптоо так далилденип тергөөгө алынышы үчүн башкы прокуратура жогорку кеңештен уруксаат алышы керек. Анткени Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө мыйзамга ылайык судья кол тийбестик укугуна ээ жана кылмыш жасап жаткан жеринде кармалган учурду кошпогондо ал кармалбайт жана камакка алынбайт. Соттор кеңеши башкы прокурордун кайрылуусун же болбосо сунуштамасын карап жаткан учурда судьяга карата кандай берене коюлган, анын жагдайлары кандай, канчалык негиздүү, ошол фактыларга өзгөчө маани берет. Бул жерде дагы бир айта турган жагдай, соттор кеңеши макулдук бербей коюшу да мүмкүн. Эгер макулдук бербесе, анда Конституциялык соттун төрагасын же судьясын кылмыш жоопкерчилигине тартуу маселеси күн тартибинен алым салынат. 2021 жылдын 5 майында күчүнө кирген баш мыйзамга ылайык Конституциялык палата жоюлуп, Конституциялык сот түзүлгөн. Бул мекеме Конституцияны расмий чечмелеп берет, мыйзамдардын жана башка ченемдик укуктук актылардын Конституцияга ылайык келиши тууралуу иштерди, бийлик бутактарынын ортосундагы компетенциялар жөнүндө талаштарды карайт. Акыркы мезгилде Конституциялык сот Матронин маселеси менен коомчулукта бир топ сынга кабылган болчу. Юридикалык көз караш боюнча Конституциялык сот деген кынтыксыз болуш керек да. Бул эч кимдин тилин укпай турган орган да. Ошон үчүн бул Конституциялык сот деп коет. Бул жана конституциялык бузулуштарды, мыйзам бузуштарды көзөмөлдөп Кыргызстандагы, Кыргыз Республикасынын аймагындагы бардык мыйзамдардын үстүнөн көзөмөлдөп турат. Керек болсо Конституцияны да көзөмөлдөп турат, туурабы? Демек, ошол алардын эми жанагындай иш жасаганы бул өтө уят нерсе, бул туура эмес. 59 жаштагы Эмиль Өскөнбаев Конституциялык соттун төрагасы болуп 2022 жылы февралда дайындалган. Ал Кыргызстандын эмгек сиңирген юристи. 9 судьядан турган Конституциялык сотко Эмиль Өскөнбаев 2022 жылы февралда төрага болуп шайланган.